Биздин максат азыр чогулган акчаны болсо операцияга нуждающий үчөөнү жөнөтөбүз и андан сырткары дагы 41 адам бар. Анан биз письменный кылып бийликке кайрылган атабыз. Булардын дары дармегин арзандатып берүү, бир эле лечениясы 20 миңден 80 миңге чейин экен. Анан дагы биздин максат бийликтен кайрылып Индия менен Кыргызстан соглашение түзүп, бийлик сураныч ошолорду арзандатып бербесе, карапайым калкка $45,000 акча чогултучакты оорузу күчөп каза болуп калат, көп элечи. Алган колго караганда берген колдун берешендиги, жоомарттык исламда бар экени айтылып, мындай каражат тапкандар гана эмес. Көрсүн, бир чечимге келишеттир, мүмкүн андан кийин сизден жооп күтүп калабыз, андан кийин сиздин сурооңузбу. Биз 2018-жылы 30-октябрда кайрымдуулук марафон Ташкөмүр шаарында өткөндө бийликке кайрылганбыз, бул оорун алдын ала депчи. Бул оорун алдын ала алса жакшы болмок да. Бул азыр мынакей Акниет Аманаттын төрагасы да бул жакта отурат, булар алып чыгып келишип атат негизи 5-6 фондчу. Анан бул Индияга алып барып келгенден, негизи Индияга алып барып келгенде баягы боорун алмаштырган деле бул оорудан кутулдуң эмес, оорудан тутулдуң деген эле маани да. Себеп дегенде адам ооруп калганда, апасы ооруп калса 18-ке чыга элек баласы донор болуп атат да. 20 жашка чейинки балдарчы. 20 жашка чейинки чыккан балдардан донор болуп туруп боорун алганда өтүн кошуп алып салып атат да. Алда майып болуп калып атпайбы? Андан кийин ал боорун алмаштыргандан кийин боор алмашат, канда вирус калып калат. Ал эртең 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин козголуп калышы да мүмкүн да. Биз бул ооруну алдын ала көрүш керек болуп атат. Анан кийин боорун алмаштырып келген больной өмүр бою дары ичип жашайт. Бир күн, 2 күн ичпей кала турган болсо, ал курсагын кармап больницага жөнөйт, кайра элечи. Ал эртең бул оорудан кутулуп калбайт, бул оорудан наоборот тутулуп калды да. Анан кийин бул Индияга жөнөткөндө дагы азыр фонддордун өзүнүн кылып турган башка да иштери бар да. Негизи фонддордук өзү жетинчи жесирге жана башкага кайрымдуулук кылыш керек болчу да. Азыр фонддор только ушул менен заниматься этип калды. Бизде дагы жакшы фонддор бар үчүн ушул нерселер көтөрүлүп эме болуп калып атат да. Рахмат сиздерге чоң. Бул көрсөтүүнү албетте биз кыска убакыттын аралыгында бир жыйынтыкка келе албайбыз, себеби деген бул аябай орчунтуу маселе. Бирок мен убакыттан пайдаланып айтарым ушул жергиликтүү медицина тармагындагы кызматкерлерге ушул оорунун алдын алууга дагы күчөтүлгөн таризде иш кылсаңыздар жакшы болот эле. Түшүндүрүү иштери мектептерде, керек болсо балдар бакчаларында, окуу жайларда көбүрөөк. Мен азырга чейин бул оору менен күрөшүүдө сиздердин мындай түшүндүрүү иштериңиздерди жүргүзүп жатканыңыздарга күбө боло элекмин, тилекке каршы. Ал эми коомдук жана кайрымдуулук фонддорунун ушундай иштерди жасап аткандыгыңыздар үчүн Алла сиздерге ыраазы болсун. Ар дайым эл кызматында жүрө бериңиздер. Чыкпаса жер өртөө сыяктуу фонддор аябай эле көзөмөлгө алынган жок. Аябай эле фонддор монда бизнеске да айландырышып алышты. Буларды токтотуп бир аз мамлекет көңүл бурса да жакшы болмок да фонддорго. Себеп дегенде биз ар бир областтарда өткөрүп көрдүк кайрымдуулукту. Анан биз качанга чейин эми көчөдөн элдерден акча сурап кайрымдуулук кылып жүрө беребиз. Эми бул өмүр бою эле бул нерсеге адамдар баягы ишибизди таштап бул ушундай кайрымдуулукка жүгүрбөйбүз да. Ошого биз бийликтен суранат элек, что бул ооруга көңүл буруп карап беришин. Экономикалык жактан тартыш убакта да кыргыз. Азыр бизде ушул Асылбек Арстанбеков деген жигитибиз келип отурат, кыргыз жаш күч. Асылбек, айтып кетсеңиз да. Негизинен эле өткөн жылга эле басым жасайлы. Өткөн жылы ушул багытта сиздерге канча жаран кайрылды да? Биз билгенден сиздер боюнча да маалыматыбыз бар, бирок бул жигит боюнча дагы Акниет Аманат коомдук фондусу медере, сиздер көп кыласыздар, бул боюнча алып чыгасыздар. Азыркы балдар дагы кайрылганбы сиздерге? Азыр көргөн. Биз негизи Ташкөмүр шаарына азыр каржылап жатабыз акча мененчи. Канча адамга жардам бердиңиздер? Бул демилге каяктан чыкты? Бул демилге мындай болду эчке. Өзүбүздүн эле Ташкөмүр шаарында бир туугандар боор оорузунан көптөр каза болуп кетти да. Баягы үйүнө батага барганда сурайсып, эмне болду депчи. Анан алар айтып атты, ушу боор оорудан депчи. Анан карап тура албадык. Азырматтар. Буга чейин ошо Саха Республика Якутияда да иштегенде, биримдикте диаспорада иштегенбиз, төраганын орун басары болупчу. Анан бул жакка келгенде дагы өзүбүздүн ошо Ташкөмүрдө аксакалдар менен кеңешип, өзүбүздүн улуу аксакалдар менен анан ушул нерсени көтөрүп чыкканбыз. Анан бул негизги боор оору аябай эле күчөдү да жылдан жылгачы. Анан азыр мынакей биз өзүбүз базарларда, жума күнү мечиттерде, анан кайрымдуулук марафондорду өткөрүп атабыз. 1 сомдон баштап топтоп атабыз да акчанычы. Бизге эч ким бул жакта мигранттардан салып атат, Россиядан, Корея, Европадан. Ушу элдин эмесинен эле, кечегиде депутаттардан Жанар Акаев, Айда Касымалиева сүйлөп атат.
канча деген депутаттарга кайрылып атат депчи. Силерге кайрылып. Бизде депутаттарга таанышыбыз жок экен, депутаттар менен. Алар менен мамилебиз жок экен, эч бир депутат менен байланыша албадык. Үнүбүз жетпейт мындайча айтканда дең. Биз элдин атынан гана жөнөтүп атабыз. Элдин окуучулардан баштап аксакалга чейин ушул акча чогултуп атабыз да. Индия мамлекетине жөнөтүүчү. Анан кийин азыр мынакей өзүңүздөр билесиздер, Индияга кечегиде айтып атат, телевизордон 20 адам барып келди депчи. Жылына 100дөн ашып атат да. Ал барып келгени. Барбай каза болуп калган андан канча. Индияга барып, Индиядан каза болуп келгени канча. Ошого бул кайсыл убакка чейин, качанга чейин биз өзүбүз ушинтип көчөлөрдө үйүбүздү таштап Асылбек, айтсаңыз, мына азыр сиз сүйлөдүңүз, мен денем чындап титиреп кетти да, мындайча айткандачы. Бул ар бир адамда ушул сезим болуш керек да. Айтсаңыз, мындай Кыргызстандын жараны катарында сыртта жүрүп деле башка деле, мисалы, эмне үчүн Кыргызстан башка биздин мындай чектеш мамлекеттердей болуп ушул даражага жете албай атабыз, эмне себеп болуп атат деген суроо бир кыйнайбы сизди? Эмнеден көрөсүз мына ушул себебин? Биз эми бул нерсени бийлик көңүл бурса деп эле бийликтен гана эме кылабыз да. Бийлик акыры бөлүп атпайбы? Акча каражатты министрликтерге бөлүп атат, туурабы? Ошол министрликтер иштеши үчүн шарттарды жаратып атат. Анан эми каржы маселесине келип, ооба, республикалык бюджет бизди көтөрбөйт дегенибиз менен катар-катар үй салгандар, ошол жөнөкөй эле айлыкта отуруп катар-катар унаа мингендер. Керек болсо ошол министрлик, саламаттык сактоо министри дагы жакында эле интернет булактарында кандай чуу болгонун биз баарыбыз эле билебиз да. Жол тандабасты канча миллион сомго алып келгендиги боюнчачы. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бизде азыр чеке медицинага алып келип атат да, көп эле баягы кимден сурасаң эле медицинадан дейт да. Медицинада чынында бизде врач жетишпейт ачыгы. Азыр Таш көмөр шаарында негизинен врач жетишпейт да. Анан кийин биз өзүбүз ошо Саха Республикада иштеп атканда ошо кыргызстандык врачтарды аябай көп кездештирдик да. Алар ошо Кыргызстанда иштеп, 1-2-3 жыл же болбосо 10 жылга чейин иштеп, айлык астыгынын айын азыр бизде мындай алып келе турган болсоң, примерно 6-7 миң эле да алардын айлыгычы. Анан ошого бир аз аларга да көңүл бурса жакшы болот деген да ой болот да. Биз сиздердин жардамыңыздар менен Индияга 2 адамды жибердик. Азыр ооруп жатат да 3 адам. Бул элдин жардамы менен 8 октябрдын 30-унда Ташкөмүр шаарында өттү кайрымдуулук марафон. 8 ноябрда Бишкек шаарында, 21 декабрь Ош шаарында өттү. Анан эми бул элдин атынан Ташкөмүр шаарынан биз жүгүрүп жатабыз, өзүбүздүн боору ооруп, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган бир туугандарга. Чындыгында каражат сурап боор оорусуна чалдыккан адамдардын ошол канчасы аныкталды? Негизи сиздердин маалыматыңыздар боюнча канчасына жардам көргөзө алдыңыздар? Биз азыр 16 адамды жөнөттүк. 16 адам операция болду. 42 миллиондон ашык акча топтолду. Элдин күчү менен, ынтымагы менен бардык кошкон бир туугандарга, өз салым кошкон кыргызстандык мекендештерге ыраазычылык өтөбүз. Анан азыркы күндө орун алдын алуу боюнча иш алып барып жатабыз. Анан бул вакцина азыр Кыргызстанда сайыла турган гепатитти алдын алуу боюнча вакцинаны только частниктер гана эме кылып атат. Өкмөттөн сайылган жок бул боюнча. Өкмөттөн сайылып атат только жаш балдарга гана. Ошого буну мамлекеттин деңгээлинде гана кылып эме кылыш керек болуп атат. Анткени мамлекет качан өзүн алмайынча бизнес токтобойт, чын айтканда. Анткени вакцина азыр 390 сомдон сайылып атат. Кээ бирки жерлерде 600 сом, кээ бирки жерлерде 900 сом, кээ бирки жерлерде 1000 сомдон болуп атат. Демек бул бизнес болуп атат, бул дары-дармектер. Дары-дармектер ошондой болуп атат. Если саламаттык сактоо министрлигине сиздер ушул боюнча сунуш бердиңиздерби? Сунуш болду бул жөнүндө дагы. Алар тарабынан кандай жооптор айтылды? Эми азыр бул жерде күтүп туруш керек деген эле болуп атат да. Анан если мамлекеттин деңгээлинде гана вакцинаны алып келе турган болсо, вакцина 50 сомдон, примерно 50 сомдон айланат экен да. Анан кийин элге дагы жакшы түшүндүрмөлөрдү да бериш керек болот. Анткени боорун алмаштырган, мисалы боорун алмаштыргандар качан курсак шишип кеткенде алмаштырат, алар айыппайт да ужечи. Анан Индияга барып боорун алмаштырганда ал менен кошулуп донор барат да. Донорду алганда донордун өтүнүн алат, донор дагы келгенде боорун берет да. Ал дагы убактылууча больной болот да. Анан боорун алмаштырып келген адамдарды азыр бул жерде көрүп атасыздар. Булардын боору өзүнүк 30% калса, 70% боорун тагат да. Анан кийин булар өмүр бою дары менен жашайт да. Булар ооруга, мисалы, Индияга баргы чакта дары ичсе ичет, ичпесе жок жүрөт да. А Индияга булар барып келгенден кийин ооруга наоборот кутулуп эмес, ооруга тутулуп келет, булар өмүр бою дарыга байланып калат. Ошого боор алмаштырганды шашпастан оорун алдын ала алууга шашыш керек болуп атат да. Ушул нерсе боюнча бардык мекендештер өзүнүн ден соолугуна жакшы мындай кайдыгер карабастан жакшы эме кылса, көңүл бурса жакшы болмок да. Азыр түшүндүрмө иштери дагы жок болуп атат да. Биздечи түшүндүрмө иштери болуп, ушул оорун алдын алсак,
баарыбызга жакшы болмок эле. Азыр өздөрү билбестен жүрүп, мисалы бирөө бир жерден жуктуруп алып келип, үйүнөн башкаларга жуктуруп коюп атат да, билинбестенчи. Ошого эме кылсак жакшы болмок да, оорун алдын ала алып, бардык адамда түшүнүк болсо жакшы болмок эле. Сизге чоң рахмат, анда ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым элдин кызматында ушинтип элдерге жардам берип, түшүндүрүштерин жүргүзүп жүрөрүңүздөр. Саламат болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ошол Кыргызстандын ошол Жалал Абад областынан Өзгөн, Ноокат районунан келген жана ошондой эле Сургут шаарынан келген агабыз ошол боор оорусу тууралуу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Биз сиздерге ал оорунун кантип жугушу, кантип алдын алуу керек, кантип коргонуу керек. Коомдук жайлардан да көп жугат турбайбы? Ооба, бул жерде азыр мындай болуп калып атат. Ушундай кафелерге кирип туруп, бизде жанагындай болуп атат да, зубочисткага тишин чукулап туруп, мен өз көзүм менен көрдүм да. Идишине салып коет экен да. Идишине салып койсо, ал полный ошол жерде уже вирус басып калат. Кийин бирөө келип туруп тишин чукуласа, уже гепатит ага өтүп кетет, контакт болупчу. Андан кийин азыр бизде жанагындай болуп атпайбы? Бардыгы студенттер, бир жерде иштегендер, көбүнчөсү Россиядан баа жуктурдук дегендер. Россияда 3 комната, 4 комната, 2 комнатада, бир комнатада 4-төн 5тен адам жашашат да. Анан барыныкы ошол эле жерде жанагы эмеси турат, бритвалар турат, жана устаралар турат. Ошону алып туруп, бирөөнүкүн алып туруп колдонсоң, биягын аркантопка кылсаң, стакалын кыскартып, же болбосо чачың, ошол жерден кан контакттан өтөт. Андан кийин бирөө гепатит болгон адам, вирус гепатит, мисалы гепатит С, Д, Б боло турган болсо деле, кайсы түрү болсо, тишин жууп туруп коюп кое турган болсо, ошол аркылуу полный шокко вирус кирип кетет. Анда бир стаканда турган тиш щеткалардан бардыгына жугат турбайбы? Ошого баа туберкулезду бизде бөлүп коет го. Ошондой сыяктуу болуп туруп эме кылыш керек. Буну азыр бул элдин деңгээлинде эмес, биз мисалы моундай урналар менен, баштап чыгып, азыр мынакей могул жерде Ош Бишкек жолунда, Жаман жолдо, базарларда, чоң областтарда, шаарларда, Бишкектин өзүндө кайрымдуулук марафон концерттерди өткөрүп атабыз да. Ушундай урналар менен көчөгө чыгып, базарларда акча топтойбуз. Эл кайсы убакка чейин ушинтип урналар менен акча топтойт. Мурда эң биринчи жолу чыкканыбызда базарларга чыгып, баягы көбүрөөк сумма топтолчу. Азыр уже баа эл чыгып кетпедиби? Уже мурдагыдай сумма чыкпайт дагы. Анан кийин азыр мисалы Кара Сууда чоң базар бар, ал жака барсаң, уже азыр Кара Сууда базарларды талашып калышкан да, киргизтирбейт. Азыр Кыргызстанда аябай эле оору күчөп кетти. Азыр кайсы жерге барсаң дагы, мечиттин чыгып беришинде дагы, базардын чыгып беришинде дагы, элге өткөн светофорлордо деле мына ошондой акча топтоо иштери көп болуп атат да. Негизи мындан 4-5 жыл мурда Кыргызстанда гепатит оорусу боюнча анча түшүнүктүү эле болчу эмес. Акыркы 3 жылда өтө көбөйүп кетти. Сиз жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде гепатиттики эң биринчи жолу 2014-жылы операция болду. 2014-жылы операция болуп бүстү. Андан кийин 2014, 2015, 2016-жылы только колунда бар үй-бүлөлөр гана боор алмаштырган. Колунда бар үйлөр гана барып боор алмаштырган. 2018-2019-жылы уже карапайым эл чыга башташты. Ал убакта $45,000 болчу. Азыр Индияда боор алмаштыруу $27,500 болуп атат да. $27,500. Бул $27,500 кыргыз акчага алып келе турган болсоң, анын ичинде жол киреси бар, переводчу бар, тамак ашы менен $2,300,000 акча кетет экен бир адамга боор алмаштырган. Антибийликте сизде статистикалык маалыматтар бар, көптөгөн ушул оору илдет тууралуу маалыматыңыз көп да. Кантип билдиңиз, кантип? Биз бул жөнүндө боор оорунун алдын алуу боюнча больницаларга бардык, Минздравдын эмесине бардык статистикаларды карапчы. Анан кийин үйлөргө, мисалы ооруп калгандардын үйүнө барып гепатит чыгып калат да, жаңы чыгып калат. Анан тууган уруктарынан сурасаң, алар билишпейт. Көчөдө адамдардан сурайсың, гепатит эмне, мисалы туберкулез эмне, гайморит эмне, бруцеллез эмне деп сурасаң, бардык ооруларды түшүндүрүп берет. А гепатит жөнүндө эме кылсаң болбойт да. Түшүнүк жок да. Анан эч бир жерлерде мисалы гепатитти алдын алуу боюнча деген жазуулар жок болчу. Эми азыр больницаларга кичинекей кылып чыгарып уже илишип баштады да. Ошого бул нерсеге жалпы бир адам күрөшүп атат, же фонд күрөшүп атат деп эме кылбастан, бул нерсени жалпы эл биригип туруп аракет кылыш керек да. Азыр мынакей аты чыкпасаң жер өтө деп туруп далай фонддор чыгып кетти да. Эми көбү чын айтканда бизнеске айландырып алды. Бүгүн айтып берсеңиз, фонддор бүгүнкү күндө оорулар менен тыгыз кызматташып иштеп жатат. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде фонддордун ишмердүүлүгү, бир негиздүү ооруларды, бейтаптарды жакшы кыла алуутабы? Фонддордун азыр иштегендери да бар, жакшы иштегендери да бар. Эми аларга эме кылып атат, Кудай ыраазы болсун аларга. Анан кийин фонддор бизнеске да айландырып алгандар көп да. Мисалы каза болуп калган адамдардын сүрөтүн алып чыгып алып туруп эме кылгандар бар. Да акча чогулткандар бар.
анан кийин өздөрүнүн шотун коюп алып туруп акча чогулткандар бар. Анан кийин именно бир адам ооруп, өзү кыйналып, тамын сатып, машинасын сатып, ушундай болуп туруп Индияга барып келет. Анан кийин фонддор өздөрү кошулуп алып туруп Индияга барып туруп анан эме кылып атпайбы? Биз алып келдик, биз анттик, тигинтик, минттик деп эле баягы эме кылышып атат да. Индияга жөнөтө турган болсо, например, өзүн деле жөнөтүрсө болот да. Мисалы фонд менен кошулуп оператор барат, тиги барат, бул барат да. Ошолорго жөн эле расходдоо болуп атпайбы? Акча маселесичи. Анан кийин фонддор чыгып алып эле, ар бир фонд азыр чыгып алып эле, биз Индиянын клиникасы менен договор түздүк дейт. Биздин Кыргызстандын фонддору внутри Кыргызстан үчүн эле ачылган да, юстициядан регистрация кылган. Ал фонддор менен эме кылыш үчүн, мисалы договор түзүш үчүн алардыкы дүйнөлүк фонд болуш керек да. Дүйнөлүк фонд анан договор түзүлөт да. Мисалы азыр ал жакта договор деп кагаз көтөрүп жүр го, ал кагаздар жанагындай эле да, мындай. Оору мисалы операцияга кирип кетип атканда, донор кирип кетип аткан убактарда ал эмечи жанагындай эме болуш үчүн эле, если операциядан чыкпай калса, биз каза болуп калган адамды бул жака алып келебиз деген эле ой болуп атат да. Бул нерсени фонд барып договор түзүп келдим, же тиги барып келдим деп эме кылбастан, бул маселени бийлик барып туруп жогорку кеңештен, бийлик өкүлдөрү барып туруп договор түзүш керек болчу да. Өзүңүздүн ооба, кызмат абалыңыз кандай сиз азыр? Немен иштейсиз? Мен өзүм частный иштерим бар. Жеке ишкермин. Жеке ишкерсиз, бирок ушул азыр боор оорусуна өкүнүчтүү болуп атат. Биздин мамлекетте ушундай деңгээлдеги операциялар болбогондугучу. Балким бизде болсо өтө эле арзан болуп түшмөк да. Баягы жол киреси эле канча болуп атат, мисалы, жол киреси канча сом болот? Бизде аппарат алса болот экен, өзү аппарат жайбай кымбат бекен. Аппарат алса болот. Анан кийин баягы көчөдөн да бирөөлөр менен сүйлөшүп калсаң айтат да. Индустар бул жерден окушуп, анан ал жака операция кылат. Ал операция кылган индустар, алар Великий Британия менен Америкадан бүтүп келген айтыстер да. А бизден берден баргандар алар эме эмес. Анан ал жакта операция кылган аппараттар Американыкы турат экен да. Ошол нерсени бул ооруну жеңиш үчүн бул вакцинаны да частниктер сайбаштан мамлекет сайыш керек. А частныйда мындай келгенин сайып коет болду. Кызыктар эмес. ГСУларды иштетиш керек, ар бир поликлиникаларды иштетиш керек, семейный врачтарды иштетиш керек, барыш керек. Бирөөнүн үйүндө контакт болуп калдыбы, ал уже жугат, ал анткени өзү гепатит болгонун билбестен туруп калгандарына жуктурат. Аларды кубалап жүрүп текшертип сайдыртыш керек. Анан кийин ооруну азыр больницага жатсаң, гепатит больницага жата турган болсо, бир эле шприц бекер да. Гепатиттин дарылары бекер эмес, дарылары эме. А сиз айтып атпайсызбы, азыр мен гепатит болуп калдым, анан кийин эле сразу баягы көп өтпөс турайын эле мен операцияга кеттим депчи. Анткени сизде организм көтөрө албай калган да. Эгерде бул жак айтып өткөндөй эле тамакты баягы тамакты эме кыла турган болсок, тамакты мисалы диетаны кармап, оор көтөрбөстөн гепатит болуп калганда жүрсө, ал операцияга чейин да жүрүп турмак да. Азыр Кудай буйрса мынакей марттан баштап гепатиттин дарылары чыгат деп атат, айыктыра турган, вирус токтото турган. Алар чыгып калса аябай жакшы болмок. Анан кийин бул Индиядан мисалы боорду алмаштыргенден мурда оорун алдын ала алыш керек да. Анан кийин азыр фонддор барып туруп эле договор түзүп келдим деп атат го. Бир фонд клиника менен договор түзө албайт. Анткени фонд внутренний кыргызстандык фонд. Булар международный фонд эмес. Буну жогорку кеңеш барып туруп, жогорку кеңештен, өкмөттөн барып туруп, клиника менен договор түзүп келсе, ошондо операциянын баасы арзандайт. Азыр операцияга чейин эле көп акча жок болуп кетип атат да. Орто жолдо. Бир эле мисалы бай болсун эмес, бай болсундун жанагы жандагы кошо жүргөн адамдарына дагы жол керек кетет. Донор кошулуп барат сиз менен. И анын жанында обязательно бир тууганы, ишеничтүү бир тууганы барат да. Авазбек, кошумчаңыз барбы сиздин? Мен да кошумчалап кетейин дедим эле. Кече ушу анализ текшерип, вакцина сайдырыш үчүн биз айылда демилге көтөргөнбүз. Таш көмөр шаарына уже келди, Жалал Абадтан адистер. Анан мен өзүмүн Кудуксай деген айылда жашайм. Кудуксай айылыма ушул Асылбектен келген бааларды айтып берсем, маркер вирустун гепатит В боюнча 250 сом, маркер вирусту гепатит С 250 сом, канын алуу 80 сом экен. Ошондо 580 сом бул текшерүү болуп атат. Бул уже частный. Если эмдөөдөн оору табылбаса, адам таза болсо, вакцина сайдырыш үчүн примерно 32 000 долларга тегерегинде болот. Анын ичинде ортомчулар да аябай көп да. Ортомчулардын акчасы менен уже көп эле сумма кетип калат, 35 000 долларга чейин кетет. Боор алмаштыргандан кийинки жашоо дагы кыйын болуш керек. Ооба, ал жактан келгенден кийин 19 анализге тапшырат айына, ал 7 000 сом. Биринчи группага чыгат, 2 000 сом пенсия алат. Андан кийин өмүр бою дары менен жашайт. Сиздин маалыматыңыз боюнча боор алмаштырып келгенден кийин көзү өтүп кеткен адамдар болгонбу? Андайлар көп эле болот. Анткени ал бул жака келет, келгенден кийин ал 6 айлык дары менен келет. 6 айлык дары түгөнөт. Анткени ал кеткичекте элден акча топтойт, тууган уруунан топтойт, үйүн сатат, машинасын сатып кетет да.
бул 2 миллион 200 миң чоң сумма да элечи. Ал жактан келгенден кийин кредит алып кетет. Ал жактан келгенден кийин акчасы жок болот. Уже кыргызчага өтөт, тиги жака өтөт, тиги булдарын ичет, аны ичет. Акыры боор көтөрө албай калат да. Анан операциядан чыкпай калгандар айтылбайт. Мисалы, биз азыр Индияга барып эле көрсөтүп атпайлыкпы? Бул операция болду, тиги операция болду деп баягы баардык нерсеничи. Мисалы, каза болуп калган ал жактан адамдар, Индияга жетпей каза болуп калган адамдар эч айтылбайт да. Азыр кайрымдуулук фонддор, азыр мисалы ырчылар, баягы Кудайдын куттугүнө азыр концерт болуп атат да, кайрымдуулукчу. 100 адам интернетке чыга турган болсо, 90 операция болуп келет, 10 операция болуп келет, 90-ы бара албай калат. Анткени биздики качан гана өтүшүп кеткенден кийин гана анан боор алмаштырган шашабыз же кайрылабыз да. Ал эми ошол донор болгон адамдын абалы кандай болот бул учурда? Донор болгон адамдын өзүнүн организминен зависит этет. Если иммунитети жакшы болуп, организми жакшы боло турган болсо, анын боору бат эле өзүнүн калпына келет, бирок жок болот да. Кайсыл мамлекетте боор алмаштыруу бекер жүргүзүлөт экен? Азыр мисалы Казакстандан бара турган болсо бекер. Башка өлкөлөрдө бар эле. Мисалы гражданин Россия боло турган болсоң, ал жакта деле бекер. Бардык эле өлкөлөрдө. Только Кыргызстан эле боор алмаштырып кагылайын кыргыз элинде биздики гана чыгып кетти. Бул темп менен кеткен, бул өтө туура эмес нерсе. Анткени Кыргыздын өзүңүз жакшы билесиз, урууга бөлүнөбүз. Биз баягы баатырдын небересимин деп айтылабыз. Эртеңки күнү бул тарыхта калып кала турган нерсе да. Бир жерге барып бир кыргыз мисалы мен ушунун уруунун небересимин же ушундай деп, же мен атам ушундай болгон, же энем ушундай болгон деп айта албайт да. Анткени бир нерсе деп сүйлөсө, силер эрткече эле элден акча чогулттуңар го деп мындай басынтуу да болушу мүмкүн да. Ошол себептен улам бул орууну мамлекеттин гана деңгээлинде. Азыр биз кыргыздар мисалы баатыр элбиз, тарыхыбыз бар, мисалы Манасыбыз, биздин тарых аябай чоң да. Башка өлкөлөргө барып кантип айта алабыз? Ушул темп менен кетсек, биз кыргыздар ушундайбыз десе, бизден даже качып калышы мүмкүн да, бул гепатит жугуп калбасын деп. Анткени только Кыргызстан гана чыгып кетти. Жаңы Нургазы Батырбеков жүгүрүп атат да, бул моюнча аябай эле жакшы мээнет кылып атат. Анан бир эле Нургазы жүгүрүп атат, же болбосо бир эле коом жүгүрүп атат деп карап отурган, же медицина алып барат деп кылган туура эмес да. Мисалы кечегиде Андрей Малахов бир кыргызга шек келтирген үчүн шоу бизнестин адамдары, жогорку кеңештин депутаттары бардык эл чыгып эме кылышты, эмне үчүн кечирим сурасын депчи. Ошондой эле сыяктуу боор орун алып чыгыш керек. Каждый ар бир адам алып чыгыш керек боор орунучу. Бул будан жугуп атат, бул будан жугуп атат, мындайдан сактаныш керек, вакцинасын алыш керек депчи. Азыр мисалы ошондо айтып чыгышпадыбы, кыргызга шек келтирди депчи. Кыргыз Индияда канча деген адам каза болуп атат. Кыргыз дүйнө жүзүнө акча сурап чыгып кетти. Бул эмне кыргызга шек келтирбейбизби ардамызга? Ошон үчүн бардыгыбыз биргеликте ушул нерсени алып чыга турган болсок, мисалы каждый блогерлер YouTube каналына киргизди, Instagram, Одноклассник, Facebook, сайттарга, газеталарга бул нерсени тарата берсек, элге маалымат жетет, анан кийин биз боор ооруудан токтолобуз да. Азыр ушул нерсе менен кете турган болсок, биз тарыхта калабыз. Мынчанчы кылымдын же мынчанчы жылдардын элдери боорун алмаштырган депчи. Азыр боор алмаштырып келген адамдар чындыгында, мисалы силер оор дагы көтөрө албайсыздар чынында, туурабы? Тамактан дагы эме болуп калдыңыздар, балаңыздарды көтөрүп дагы көчөдө база албайсыздар чынында. Булар эми байкуштар эме болуп калды да, инвалид болуп калды. Ошол себептен улам буга жалпы эл күрөшүш керек. Рахмат. Эми ошол баягы оорунун кадырын ооруган жан билет демекчи. Силер ошол нерсени башыңыздардан өткөздүңүздөр да. Эми ошол өткөзгөн инсан катары, бул оорунун ошол жүрөктөн сезген катары инсаны кантсек биз оору менен күрөшө алабыз. Акырынан Абазбек мырза жыйынтыктайсак. Эми бул орууну алдын алып, мен ошол кыргыз элиме айтат элем, ар бириңиздер барып текшерүүдөн өтүп, эгерде гепатиттин бардык түрү жок болсо, вакцина сайдыргыла деп айтып кетмекмин да. Андан кийин ошол лабораторияларга да кайрылгым келет. Абдан кылдат текшерсеңиздер, мага окшоп бир адам туура эмес диагноз менен ушундай депрессияга түшпөсүн деп ошону суранып кетким келет. Калган дарыгерлер мага капа болбоңуздар. Силерге ишиңерге ийгилик, ошол вакцинаны колго алсак, элге маалымат жеткирсек. Асылбек айткандай жапа тырмак киришип, баарына түшүнүк берсек, ушуну алдын алсак, аябай жакшы болот эле. Чындыгында түштүк жергесинен аябай көп. Жакшы. Тек мама. Бул оору менен мен 7 жыл оорудум. Анан мен ооруганда үйдөгүлөр вакцина алды да. Себеби мен билем да бул оору менен ооруганда. Үйдөгүлөр ушул оору боюнча ооруп калбайын деп бардыгына вакцина сайдырдык. Анан кыргыз элим сиздерге айтат элем, мен бул оорудан кийин жаман оору экен да бул оору. Даже мындай душманыңа эле каалабайсың да. Бекмамат, сиз ошондо жугузуп алганыңызды билесизби? Эмнеден жугузуп? Мен сакал методика.
кандай дейсиз? Менин атым Асылбек, фамилиям Арстанбеков. Кыргыз жаш күч коомдун бирикмесинин координатору болом. Биз 14 больнойду операция кылдырдык. 40 миллиондон ашык акча кетти. Каяктан операция кылдырдыңыз? Индиядан. Айтылышы боюнча Индияда 27 000 доллар, барып келиши менен 5 000 доллар кетет дейт, 32 000 доллар дейт. Ал 32 000 кетпейт, 50 000 долларга чейин кетет. Азыркы учурда 5 больнойго дагы акча топтоп атабыз. 3 больной акчасы топтолуп, донор табылбастан каза болуп калды. Анткени тууган уругун алып келет, өзүнүн атасынын бир тууган, апасынын бир тууган алып келсе, алар да гепатит чыга берет да. Анан кийин бул жерде мындай нерсе болуп атат. Кече баазы Нургазы эке айтып өттү. Биз 165 адамды жагы орун алып барып биз операция кылдыра берсек 40 миллиондон ашык акча кетип калды. Биз бул нерсени булагына жетпейт экенбиз дагы. Андан көрө текшертели деп туруп биз текшертсек, 165 адам текшертирдик, өзүнүн тууган уруктарын жана башкалардычы. 23 адам чыкты, алардын 19-у гепатит Б, 4-өсү гепатит С жукту, чыгып калды да. Анан алардан сурап атабыз, силерден эмне үчүн мынтип гепатит чыгып калды вирус десек, алар өздөрү билбейт. Бизде, например, азыр барыңар эле сыртка чыгып туруп, геморрой эмне, туберкулез эмне, бруцеллез эмне, жана башка оорулар эмне десеңер, элдин баары билет дагы, анан силерге үйрөтөт. Ал менен мынтип лечение кыласың, тиги менен лечение кыласың дейт. А гепатит жөнүндө сурасаңар, бир да адам билбейт. Кантип жуктурганын да билбейт. А элдер азыр гепатит, бизде эме болуп атпайбы мындай, аябай элде талкуу алынып аткан үчүн, азыр элдер болсо уже мила иштетпей калды үйүндө. Миладан чыгат экен деп. Ал миладан чыкпайт, элде түшүнүк жок. Уже жана нарындын суусунан, булактын суусунан чыгат экен элдер ар нерсеге кетип атат. Элдерге мындай түшүндүрмө бериш керек болчу. Бул 21-кылымда азырчы. Өзү билбейт да гепатит жугуп калганчы, качан курсагы шишигенде анан кийин элге кайрылат да. Мисалы, биз 2018 октябрдан баштап жүгүрдүк да, 1 жыл 1 ай болду. 2014төн баштап боор алмаштырды. 2014, 2015, 2016, 2017 жылдары только колунда бар адамдар гана барган. 2018, 2019 жылы уже колунда жоктор элден базардан ар жерлерге урна коюп чыга башташты да элдерчи. Анан кийин азыр булар барып туруп, например, боорун алмаштырып келип атат да. Боорун алмаштырганда качан шишип кеткен дагы алмаштырып атат. Булар барып туруп оорудан кутулуп келген жок, булар наоборот ооруга тутулуп келип атат. Азыр боор алмаштыргандардан сурасаңыз, айына канча миң сомдук дары ичесиң деп. Булар дары азыр кое туруңуз, мен до конца айтып коеюн. Азыр булар бир күн дары ичпей койсо, макул, 2 күн, 3-үнчү күн дары ичпесе, уже боорун кармаган бойдон булар больницага жөнөйт да. Ошого бул нерсени мындай кылыш керек болот. Алдын алыш үчүн элге түшүндүрмө бериш керек болот. Азыр бул эжек айтып өттү го, мына будан жугат, буну сиз ошону буга чейин да айтышыңыз керек болчу. Азыр барыңардан эмнеден текшерсеңер, азыр 4-5-оңардан да гепатит чыгат. Биз билбей жүрөбүз чынын айтканда. Ушул нерсе анан кийин биз билбестен туруп эле жооп берип койсоңуз. ар кимге жуктуртуп атабыз да, ошол нерсе. Өтсөк деген ойду айтып атасыздар. Мисалы, Россиядан, көптөр да Россиядан жүктүрүп келип атат да. Бир больной ал жака бара турган болсо, бир квартирада 3-төн, 4-төн, 5-тен жашашат. 3 комната болсо, почти 20 адам жашайт. Шотканын полный ошол жерге коюшат, бритвасын ошол жерге коюшат, а шотка бири-бирине моундай турат да, ошонун баарынан жугат да. Анан ал жерде санкинишка, медкинишкага келгенде 30-40-ныкын бир топтоп туруп, бирөө акчага барып туруп эле печат койдуртуп келет да. Ал ошол Россияныкын да жакшы эме алыш керек болот. Бул жөнүндө жакшы видеороликтерди чыгарыш керек. Анан кийин ал жерде мисалы кыргызча дагы, орусча да чыгарыш керек. Анткени биздикилер көбү дагы орусча түшүнбөгөндөр бар да. Буну алдын ала алыш керек болот. Медики должны быть честными. Они должны прямо сказать, где риски. Вот такой риск, вот такой. Вот мы когда руководство делали, да, Бакыт Карабаевич, по компонентам крови, я сразу вам сказала, вы не гарантируете безопасность крови. Тогда на руководстве в каждому пациенту башна большими буквами жазгыла. Алар менен да сүйлөштүрүш боюнча келди. Гепатиттер көбүнчө гепатиттер каза болуптур. Анткени өзү дагы канда вирус болот да. Гепатит. Анан кийин боор эзилип калат. Алардыкы дары көтөрө албай көбүнчө гепатит каза болот. Анан кийин майдасында отурган бөйрөктөр ооругандар, анан сахар бар. Коронавирус эмес, башка ооруларды да алдын ала алсак жакшы болмок да бизче. Анан кийин бизде Кыргызстанда негизи эле медиктер жетишпейт экен да. Көп нерсе медицинанын жетишпегенинен да болду да. Анан биз бардык медиктерге айтып өтөт элек, ыраазычылык ушунчалык. Анткени 24 саат булар тынымы жок, үйүнө барбастан, мынтыгы жок, согушка чыккандай эле күрөшүштү да буларчы. Бардык медицинага ыраазычылык айтып өтөбүз. Тем более биздин Таш көмүр шаарында. Анан кийин биздин мэриядан вице-мэр өзү кошулуп жүрдү. Анан кийин биздин Таш көмүрдүн элине да ыраазычылык айтып өтөбүз. Анткени эл жапа-тырмак биригип, бардык жетишпеген нерсени алып беришти. Ошого биз айтып өтөт элек, башка ооруларды дагы алдын алсак жакшы болот. Өзүң ата. Биздин атым Асылбек Арстанбеков. Таш көмүр шаарынын тургунумун.
Мен атым Асылбек, фамилиям Арстанбеков. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин кайрымдуулук багытынын төрагасы болом. Эрик Орозбаев жөнүндө айтып өтсөк, биз ар бир областтарда Бишкекте марафон өткөргөндө ал жерге демилге көтөрүп, бизге жардам берген учурлары көп болду. Андан кийин Индияга, Турцияга, Москвага 19 больной жөнөттүк операция кылганы, боор бөйрөк алмаштырганы. Алга дагы чоң салымы чоң. Кудай буюрса Ташкөмүр шаарына гемодиализ аппараттарын инвесторлар менен алып келип атабыз. Ага дагы салымы аябай эле чоң. Мезгилде биз иш алып барбасак болмоюнча, башка бирөө иш алып барбаса, ким алып барат болмоюнча. Анан негизги максатыбыз динде айтылат го, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайынча толук мусулман боло албайсың деп. Бардык мусулмандарга өзүбүзгө каалаган жакшылыкты бардык мусулмандарга да каалайбыз. Мен өзүмдүн бир туугандарым же болбосо өзүмдүн оорушумду каалабайм. Ошол себептен улам элибиз, жерибизге кызмат кылуу ар бир мусулмандын милдети, ар бир мусулмандын, ар бир кыргыздын өзүнүн жерине, элине кызмат кылуу атылдык милдети деп эсептейм.